ушуну сага көп айттым тантырап мындай мен экөөбүз окшош экенбиз жөн эле мындай сен бир эле айырмачылык сен аял мен эркек экенмин деп көп айтып аттым буга ошондой болду да. Сиз кандай мындай ишендиңизби? Эми биринчи жолу көрүп аткан киши болсо анан келип туруп мен сага үйлөнөм десе, сиз кандай ой болду сизде? Биринчи тамаша иретинде кабыл алдым. Анан кийин тамашанын баары турмушка айланды дейсизби? Эң жакшы. Бактылуу болуңуздар. Эң башкысы ортоңуздарда махабат оту, ынтымак, ырыскы кетпесин. Элеман, эми сизди жалпы коомчулук, ыр күйөрмандары, ыр сүйөрмандары айтыш өнөрүнүн мындай тили менен айтканда сизди азыркынын барпысы деп айтышат. Ey amanbın elim amanbı 5-ci kanaldan turup silerge aytam salamdı uşu jerden olturup jakşı adamdı tuş kıldım mına canımda bakıp kuş kıldım bir jakşılap tögüp ırdayına tuğanım kırgızdı sağınıptırmın uşu jerden olturup ortoңорду tolturup efir körüp olturgan televizordun aldında meni karap olturgan meni karap olturup köngüldörün tolturgan barıňa aytam salamdy jaş kiçigin koşuluwa karıňa aytam salamdy uşu jerden olturup aylanayın kalayık yıldız bolup jangıla telefonuňar bar bolsa edinissa salgıla maga suroňar bar bolsaňa mana tüzefirden çalgıla. Vale. Urmatly көрөрмандар, байланышка чыгуу үчүн 59-20-70 шаарыбыздын коду 312 0995 23-20-81 WhatsApp номерларына SMS билдирүү калтырабыз. Айтылган эрежелерди так сактап, байланышка чыккан көрөрмандарды биз кабыл алууга даярбыз. Элеман, устатыңыз Элмирбек Иманалиев агайыбыз тууралуу сурагым келип турат. Канча жашыңыздан баштап, кайсы жылдары келип агайдан келип сабак алып калдыңыз? Мен 11-де 2011-жылдары бүттүм. Мектепте бүтүп эле бул жака келип иштеп жүрдүм. Ошондо мурун эле айтышты көп укчу элем, дайым калтырбай угуп, жатсам турсам айтышты угуп, айтыш китептерди окуп, ырга байланышкан китептерди баардыгын окуп, устатыбызды мындай өтө эле көңүл туткан ашыкча эле көп угат элем да. Ошондо 2012-жыл 2013-жылдары келип устатыма жолуктум, келгенде эле ырдатып көрдү, анан көрдү дагы кабыл алдым мындай. Ал убакта анча деле төгө алчу эмес элем, комуз менен ырдайт элем. Комуз менен, э? Комуз менен, комуз көтөрүп келгенмин. Анан ошондон кийин сабак ала баштадым, кийин комузу жок бир айтыш бир айтышта Түгөлбай Казаков абабыз. Бир комузу жок ырдап көрчү деп сунуш берип калды. Анан комузу жок ырдасам өзүмө дагы жагып атты, анан отурган элдерге дагы жагып атты. Анан ошондон кийин устатым дагы айтып калды. Ушу комузу жок эле ырдап ушул стилди алып кет. Сага жарашат экен. Ушундай жок болуп атат, негизи ушун жолду улаган деди. Ошондон кийин комузу жок айтышып калдым да. Ушу устатыбыз да ошентип айтты, устатыма жакты, элге да жакты окшойт да, ошо комузу жок айтышып жүрөбүз. Элмирбек Иманалиевдин сизге эң көп айткан акыл насааты, кеп сөзү? Устатыбыз көп кеп сөздү айтты. Насааттарын бирөөсүн айтсаң бирөөсү калып кетет, көбүнчө ушул жолуңду улантпа, улант, акындыкты таштаба негизи. Акындыкты хобби эмес, кесип кыл деген. Анан башка нерсе акындык менен жаша. Ушу кыргыз элибизге кызмат кылган эң бийик даража ушул деп айтып, бүт эле шакирттерин айтып кетти ушул нерселерди. Негизи өзүнүн баласынан да артып көрдү да бизде. Азыркы жеңебиз дагы айтып калат, устатыбыздын аялы. Биздин бала бизден да жакшы көрдү силерди деп. Элмирбек Иманалиевдин өзүнүн дагы берген маектеринен көз жүгүртө турган болсок, ар бир акын бул акылдык өнөр менен бир жашаш керек, ошонун ичине сүңгүп кириш керек. Эгерде үстүрттөн кете турган болсоң, анда бир канатын кага албай артта калган
бир чымчыкка, кушка салыштырып бир кеп айтты эле да. Анан ошол жерде Эмирбек Аманалиевдин бир терең ой жүгүрткөнү, өнөргө болгон өзүнүн шакирттерине болгон бир кандай айтсак, бир убактысын аябай көп бөлүп, анан өзүнө караганда дагы ошо шакирттериме көбүрөөк жол көрсөтөйүн, ушул балдар өнүп өссүн дегени бул сиздердин дагы акындык өнөрдү алып кетүүңүздөргө, өрчүтүүңүздөргө бир дем күч болду болсо керек деп ойлойм. Баласыдан дагы көп артык көрчү бизди деп атпайсызбы? Мындай олтурганда эмне жөнүндө көп сөз болот эле? Кандай десем, эртте менен 5те дайым күндө азыр Кутман таң деген ак таңдагы ак бата деген китеп чыккан го. Ошондо онан бирөөсүн жөнөтөт эле устатыбыз ар бир шакиртине. Бардыгыбызга бир 20га жакын шакирти бар эле. О, мен устат айтканыңыз келсин деп жазбасаң чалат эле, бул уктуп атат деп. Ойгоно элек дагы деле. Чалып тургузат эле. Анан 7де барып калат элек эрте мененки. Фондко айтыш фондуна барып калат элек. Барсак дайым устатып барып бизди күтүп турган болот эле. Эрте менен эрте. Себеби устатыбыз туңгуш жакта жашайт эле. Бул автобус менен биринчи кеткен автобус менен барып калат эле да, айтыш фондуна.